Аял үйдің құты, жарық чачқан шам чырағы. Аял затына ене мейірімділігі, Құдай Тааланың аззектеп тағып берген мұнчоғыдыр. Бардық асыл сапаттардың есі болған енелер бала тарбиясы, үй тірекчелігі менен ғана әлектеніп қалыбастан, кезі келгенде қолына құрал алып, ата мекенді қорғауғы аттанғаны тарихта малым. Мұндай енелеріміздің бірі Құрманжан датқанның ұрпақтары бүгін ақ әлече қоғамын түзіп, қырғыздың қағда салтын, үрп адатының өнігішіне салымын қосшып, қол өнерчілік менен әлектеніп келешет. Алғач топта 6 ғана айым болса, бүгін бұл топтағы айымдардың саны 60-ға жетті. Ағылечек қомын бізде Жапалақ айыл өкмөтінің төрайымы Курбанбаева Арзықан деген ежекебіз баштаған. Бұл бірінші мезгілде ушу елечек тегүүден баштап, ошол мезгілден бері біз ушу Ағылечек қомындағы байбичелер Қырғыздың улуттук каада салттарына керектүү шырдамалдарды, қыздардың септерин, ошол мынау биздин азыр муктаждыкка кайсы нерселер керек болсо ошолордун баарын жасайбыз. Ак элечек оронгон энелерибиздин негизги максаты кыргыздын кол өнөрчүлүгүн унутта калтырбай, мындан арыда өнүктүрүүгө өз салымдарын кошуу. Алардын акылынан табылып, колунан жасалган буюмдары чеберлердин ашкере таланттуулугун дааналап көрсөтүп турат. Алар бир гана кол өнөрчүлүк менен чектелбестен, кези келгенде ырдап, ооз комузда да ойношот. Көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган улуу эстелиги, ыйык куту жана кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу болгон боз үйдүн да буюмдарын жана кыргыз эли күнүмдүк турмушта пайдалануучу кол өнөрчүлүктөрүн жасап келишет. Бүгүн жана эртең ушундай өнөрдүн элдик түрүн сактап калуу, анын унутулганын кайра калыбына келтирүү, жагымдуу жактарын талаптагыдай жандандырууну энелер өз милдетибиз деп билишет. Енелер мурдагы кыргыздын нукура кол буюмдардын кол өнөрчүлүктөрүнү колдонуп келген, жүндү жерге таштабастан шырдак кылып, килем кылып, кийиз кылып, кийимдерди жасап келген. Ошол аябай жакшы сапаттуу болуп, ден соолукка жагымдуу, жакшы оорубаган барды. Ошону таштап атып, азыр жаштар көпчүлүгү билбей калды. Ошону допу жасап, пайпак, кийим, териден тон, бүт энелер ошону жасап келип обработка кылып. Эми ошону кайта жандандырыш керек. Өзүбүздүн билгенибизди жаштарга үйрөтөлү деп жерлерде ушундай аз-аздан сектер ачылып атат. Жасалган иштин түйшүгүн көтөрүп, сабыр менен чыдай билгенде гана анын үзүрүн көрүп, түшүмүн аласың. Мээнетте көп иштин түйшүгүнө чыдап, көздүн корчун кетирип, жасаган буюмдары бүгүнкү күндө чет элге чейин жетип олтурат. Алсак топтогу айрым айымдар кол өнөрчүлүгү менен Кытай жергесине чейин барып келишкен. Кыргыз кол өнөрчүлүгүндө бүткүл кыргыздын байыртан берки тарыхы, маданияты, акылмандыгы, өнөрү, ой акылы жатат. Анын барын чечмелеп айтса өтө узак кеп. Оймунун курактын эле бир нече түрү бар. Ал түрлөрүн өз-өзүнчө чечмелей келсең, терең ой акылмандуулук жатат. Бүгүн биз энелер чогулуп, кыргыздын нукура салтын жоготпой жүрүүгө, макулдашып, кыргыздын жакшы буюм тайымдарын жасоого, мынандай салтта жоголуп кетпес үчүн жаштарды үндөөгө чакырабыз. Ушундай энелер коомун уюштуруп жатабыз. Ушу энелер коомуна бардык энелерди чакырабыз. Жаш келин кыздарды дагы үйрөтүүгө үндөйбүз деп жатабыз. Ошон үчүн биз ак элечек энелер болуп, коомун түзүп, ушуну жандандырайлы деп атабыз. Бул ааламдын куту биздин жашообуздун ажарын ачкан. Бул ааламдын куту биздин жашообуздун ажарын ачкан. Жашоодогу эң кымбат жана теңдессиз байлыгыбыз болгон энелерибиздин ден соолугу чың болуп, ар дайым жүзүнөн күлкү кетпей, жаз гүлүндөй кулпуруп аман жүрүшсүн. Ерлан Бектавлатов, Бейшен Шайымкулов, Темирбек Бакиров, Кутмантаң программасы.